Сербиядагы грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрү жана катышуучулар Кыргызстанга кайтып келди. Алар отурган учак бүгүн таңгамал Манас эл аралык аба майданына конду. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионаттын жеңүүчүлөрүн тосуп алуу иш-чарасы жогорку деңгээлде уюштурулган. Чемпиондорду аба майдандан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жамангулов, балбандардын тууган жакындары, күйөрман колдоочулар салтанаттуу тосуп алышты. Эскерте кетсек, 13 сентябрда Сербияда грек-рим күрөшү боюнча мелдештер толук аяктаган. Күрөштүн бул түрүнөн Кыргызстандын куржунунда 3 медаль топтолду. Чемпионаттын алгачкы күнүндө Акжол Махмудов алтын утса, экинчи күнүндө Амантур Исмаилов коло байгени жеңген. Ал эми Жоламан Шаршенбеков 3-чү жыйынтыктоочу күндө дагы бир алтын байгени алып келди. Ошондой эле дүйнө чемпионатында Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курамасы жалпы командалык көрсөткүчтө 5-орунга илинди.